Кара Суу районунун Нариман айыл аймагындагы айыл чарба жерлерин жеке турак жай куруу үчүн мыйзамсыз сатуу фактысы боюнча шектүү катары жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдирди. Аталган факты боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында 10 декабрь күнү жаран кармалып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ишке тиешеси бар башка адамдын жашаган, иштеген жерлерине тинтүү жүргүзүлүп, миңден ашык жер тилкесине жеке менчик жөнүндө көйлөктөрдүн жаңы бланкалары, паспорттун көчүрмөлөрү, мыйзамсыз өзгөртүлгөн айыл чарба жерлеринин расмий жана азыркы ээлеринин тизмелери табылды деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Эске салсак, бул факты боюнча Нариман айыл өкмөтүнүн башчысы жана анын шериги кармалган. Ошондой эле Кара Суу районунун кадастр мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчисинин милдетин аткаруучу 2015-2018 жылдар аралыгында башчы болуп иштеген адамдар колго түшкөн. Сокулук районунда аялдын өлүмүнө шек саналып, анын жолдошу кармалганын Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. Башкармалыктан билдиришкендей, 13 декабрда аймактык ооруканага денесинен ар түрдүү жарат алган бир аял жеткирилген. Ал эсине келбей каза болгон. Окуя болгон жерде ыкчам тергөө топ жүргүзгөн териштирүү учурунда 1980-жылы туулган аял денесинен алган ар түрдүү жараттан улам көз жумган. Бул кылмыштардын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 130-беренеси оор зыян келтирүү боюнча катталды. Милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн иш-чаралардын негизинде жогоруда кылмышка шек саналып каза болгон аялдын күйөөсү 1973-жылы туулган киши кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Алдын ала маалыматтар боюнча мас абалында уруша кетип, жыйынтыгында жубайы алган жараттарынан улам каза болгон. Тергөө кызматы тарабынан зарыл болгон экспертизалар дайындалган. Сотко чейинки өндүрүш иштери улантылууда. Туңгуч президент Аскар Акаев Кыргызстанга кумтор иши боюнча дагы бир ирет сурак берүү үчүн келди. Бул туурасында анын жакындары билдирди. Акаевдин бүгүн таңга маал Москва-Бишкек каттам боюнча учуп келгени маалым болгон. Экс-президенттин жакындарынын айтымында сапар Кыргызстандын укук коргоо органдары менен макулдашылган. Ал кумтор кенинин айланасындагы кылмыш иши боюнча УКМКга 2 күн сурак берип кайра кетет. Аны менен кошо уулу Илим Акаев да келген. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоонун 32 бир мандаттуу округу боюнча жыйынтыгын чыгарды. Маалыматка ылайык 32 округтун жеңүүчү талапкерлери аныкталып, Талас, Чүй, Кемин жана Ысык Ата округтары боюнча чечим чыккан жок. Номер 21 Талас округунда көп добуш алган талапкер Бактыбек Чойбековдун үстүнөн добуш сатып алуу боюнча 9 арыз түшкөн. БШК материалдарды илектөө үчүн Ички иштер министрлигине жөнөтүп, учурда жооп күтүүдө. Номер 31 Чүй, Кемин округунда көп добуш алган Медетбек Сакараевдин кош жарандыгы бардыгы тууралуу маалымат текшерилүүдө. Номер 30 Ысык Ата округунан көп добуш алган Акбөкөн Даштанбековду атайын кызмат улуттар аралык кастыкты козутууга айыптап камакка алган. Боршайком эгер жогорудагы фактылар аныкталып, сот чечими чыкса, аталган округтарда кайра шайлоо жарыяланарын билдирди. Баарына каршы добуш бергендер көп. 1 май округундагы шайлоо өткөн жок деп табылды. Ошондой эле жыйынтык болгон Свердлов округу боюнча чечим чыга элек. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өткөн. БШК шайлоонун расмий жыйынтыгын 18 декабрга чейин чыгарышы керек. Жаңы парламент 22 декабрда ишке кирери айтылууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бириккен Араб Эмиратынын министрлер кабинетинин иши жана келечеги боюнча министри Мухаммад бин Абдулла Аль-Гергави менен жолугушту. Маалыматка ылайык, министрлер кабинетинин башчысы маектешин Бириккен Араб Эмираттарынын негизделгендигинин 50 жылдыгы менен куттуктады. Тараптар эки мамлекеттин кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулап, ар кыл тармактагы чоң мүмкүнчүлүктөрдү белгилешти. Жапаров туризм тармагындагы өз ара аракеттенүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу айтып берди. Атап айтканда, акыркы 9 айда 4000-ге жакын Бириккен Араб Эмирлигинин жараны биздин өлкөгө келип кеткен. Мындан тышкары бир катар социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу уланууда. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров уставдык капиталында мамлекеттин 100% катышуусу менен улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинг компаниясы ачык акционердик коомун түздү. Холдингдин түзүүчүсү финансы министрлиги аталса, уставдык капиталы 100 миллион сом өлчөмүндө белгиленген. Маалыматта холдингдин капиталы 2022 жылы 1 миллиард сомго чейин жеткирилери айтылат. Бул чечим президент Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 29 январындагы кен казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыгын
аткаруу максатында кабыл алынган. Улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинг компаниясы ачык акционердик коомун түзүүнүн негизги максаты эл аралык тажрыйбаны пайдалануу менен жер казынасын пайдалануу жана ага байланыштуу экономикалык тармактардагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн мамлекеттик ресурстарды максималдуу топтоштурууга жөндөмдүү ири интеграцияланган структураны түзүү болуп саналат деп айтылат өкмөттүн сайтындагы маалыматта. Былтыртан бери өлкө аймагында уюшулган каржы пирамидасынан 3300гө жакын адам жабыр тарткан. Бул тууралуу Ички иштер министрликтен билдирди. Ага ылайык 2022 жылдан бери 2311-нин сотко чейинки өндүрүш иши тергелип, 2074-ü соттун кароосуна жиберилген. Келтирилген материалдык чыгымдардын суммасы жалпы 311,864,373 сомду түздү. Ички иштер министрлиги жарандарды сак болууга жана алдамчылык аракеттерине алдырбоо боюнча кеңеш берди. Алар кепилденген жогорку кереше убада кылгандарга ишенбегиле, каражатты күмөндүү компанияларга жана адамдарга ишенип бербегиле, финанс рыногунун кесипкөй адамдары менен кеңешкиле, акча берерден мурун уруксат документтерин текшергиле, финансылык отчеттуулугун жана жетекчилик тууралуу маалыматтарды сурагыла, компаниянын кирешеси эмненин эсебинен түзүлөрүн, ошондой эле сиздин аманатыңыздын кайтарыла турганын сурагыла деп эскертти. Ички иштер министрлиги алдамчылык аракеттерге кабылгандарга жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылууну же 102 номерине чалууну өтүндү. Кыргызстанда малды жана үй канаттууларын саноо башталды. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен билдирди. Маалыматка караганда санакты каттоочулар жүргүзөт. Алар ар бир дыйкан фермердик чарбанын, шаардык жана айыл жерлериндеги дачалык участкалардын, эс алуу үйлөрүнүн, пансионаттардын жана башка өзүнчө жайгашкан объектилердин короосуна кирип санап чыгышат дешти министрликтен. Иш-чаранын планына ылайык райондор боюнча кыскача жыйынтык 2022 жылдын 24 январында, ал эми өлкө боюнча жалпы жыйынтык 2022 жылдын 16 февралында белгилүү болот. Президент Садыр Жапаров бүгүн 14 декабрда студенттерге президенттик стипендияларды тапшыруу аземине катышты. Быйылкы жылы өлкө боюнча окууда ийгилик жараткан 80 студент аталган стипендияга татыктуу деп табылган. Мамлекет башчы жолугушууда аларды окуудагы жетишкендиктери менен куттуктап, эмгеги жана өжөрлүгү үчүн ыраазычылык билдирип, өз сөзүндө билим берүү тармагын реформалоо боюнча программаны ишке ашыруунун жол-жоболору каралып жатканын билдирген. Бала бакчалардан тарта жалпы билим берүүчү орто мектептерде, жогорку жана орто кесиптик окуу жайларды реформалоо боюнча программа кабыл алынып, ишке ашыруунун жол-жоболору каралып жатат. Билим берүү мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо, окутуунун мезгил талабына жооп бере турган жаңы программаларын иштеп чыгуу, ага ылайык адис кадрларды даярдоо, мугалимдер менен окутуучулардын эмгек акыларын көтөрүү маселелерин чечүү боюнча иш-аракеттер күчөтүлүүдө деп жазылат маалыматта. Кошумчалай кетсек, өлкөдө 33 мамлекеттик жана 40 мамлекеттик эмес жогорку окуу жай бар. Аларда 219 030 студент билим алууда.